сөз түрдө жардам бере турган бир тил бар. Ошону биз кичинекей бир маалымат менен таанышабыз жана ошондой эле CSS'ти өзүбүздүн жанагы HTML кодубузга кошобуз. Аны кантип кошот, ошол жактарын дагы үйрөнөбүз. Анда эмесе сиздерге бир кичинекей бир түшүндүрмө берек дейли. Бул биздин кодубуз. Биз мурунку сабактарда ушул код менен жазганбыз бул жерде. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, эч кандай свети жок, же болбосо шрифттер өзгөрүлгөн эмес. Ушуга окшош өзүнүн аябай эле кемчиликтери бар. Жана ошондой эле бул жерде фон жок. Бул артында белый фон турат. Биз мындайча айтканда CSS бизге жардам берет. Ушул светти биз башка светке өткөрөбүз, бул тексттерди өзгөртөбүз, фон беребиз, анимация жасайбыз деген нерселерди. Азыр мен сиздерге бир кичинекей бир түшүндүрмө берейин. Мен сиздерге мындай алып жаздым эле. Мисалы, биз азыр HTML тилине өтүп атабыз. Мыналар HTML тили. Дагы биз көптөгөн коддор бар, ошол коддорду үйрөнүп, акырындык менен үйрөнүп барабыз. Бүгүн биз бизге жардамчы болгон бул код бул CSS деп аталат. Бул CSS жалаң свет берет, фон берет, баардыгы ошол CSS аткарат. Эгерде бул CSS'сиз сайт HTML, HTML-сиз бул болгону без свет эле сайт болуп калат. Ошон үчүн биз сөз түрдө CSS'ин жардамы керек. Сиздер фронтенд разработчик болом десеңиздер, ушул эки тилди сөзсүз түрдө билишиңиздер керек. Анда эмесе бул CSS кандай жардамчы этиштерди берет. Бул CSS менен биз HTML-га жазылган тексттерди өзгөртүп, чоңойтуп, кичинертип, жана ошондой эле башка бир шрифттерди, жакшынакай бир шрифттерден кошсок болот текстиге. Ошондой эле фонун өзгөрсөк болот, жана башка коддорун дагы өзгөрсөк болот. Аны биз чогуу көрөбүз. Болгону мен сиздерге кичинекей бир түшүндүрмө болуш үчүн аны айттым. Мисалы, биз азыр HTML-де мындай өзүнүн разрешениясы бар. Мисалы, index index.html болсо бул жагы эмнеке? Бул уже HTML коду. Бул жана өзүңүз любой бир атыңызды жазасызбы же башка нерсеңизди жазасызбы, сөз түрдө ушундай HTML коду болот. Ал эми CSS-де дагы ушундай өзүнүн разрешение коду бар. Мисалы, style.css болуп кетет. CSS болуп кетет. Бул жерде өзүңүздүн эле атыңызды жазсаңыз же болбосо башка нерсеңизди жазсаңыз болот. Бирок бул как обычный формасында. Точка разрешениясы CSS. Эми биз сайтка биз дагы буларды кийинчерээк дагы толук түшүнөбүз. Болгон биз азыр сабакты эртерээк баштап алыш үчүн ушундай CSS-ке дагы киришибиз керек. Себеби CSS бир башкача тил десем дагы болот. Эми биз могул сиздерге дагы сунуш берет кетчү нерсем, сиздер могул программаны көчүрүп алыңыздар. Brackets деген. Бул brackets'те биз почти бир где-то 95 или 90% сабагыбыз ушуда болот. HTML жана CSS тили. Эми ушул бетте эле бул жерге жаңы бир файл ачылат. CSS-те новый файл кылабыз. style.css деп жазабыз. Бул эми уже биз CSS-ти анеке style.css. Окей. Эми ушуну стилибизди бул өзүбүздүн сайтка орнотуп алабыз. Анда эмесе бул жерде көрүп турасыздар, meta charset'тин алдына жазабыз. Meta charset'тин алдына треугольник, link, rel деп интер басып чыгабыз. Эми style shed, ошондой эле href, style CSS. Окей. Style CSS уже түшүрүп берди. Ушуну да кылып жазышыңыздар керек. Эми кодду жабабыз, стиль менен жабылды. Эми биз бул сайтка өзүбүздүн мына стилибизди кошуп алдык бул жерге. Эми биз ушунун жардамы менен бул жака светин кошобуз, башка нерсесин кошуп көрөбүз. Эми сохранить этебиз, Ctrl+S. Эми бизге могул body'ни билесиздер. Бул body бул сайттын башынан ылдыйкы бөлүмү. Бул head башы болсо, бул body алдыңкы бөлүмү. Бул жерде body'ни көрүп турасыздар. Body'нин ичинде код жазылган. Body'нин алдына турат. Ушул body'нин ичиндеги коддорду, мисалы, могул тамгаларды мен сиздерге муну жазып койдум. Азыр сиздерге түшүнүксүз болуп калбаш үчүн мындай алып турайын, муну кийинчерээк өтөбүз. Так. Эми
Бул жерде көрүп турасыздар, азыр эми биз бул body'ни тияка жазабыз. Так, ал үчүн биз биринчи өзүбүздүн кодубузду көрүп алабыз. Биринчи учурда сиздерге удобный эле болуп көрүлүп жатса керек бул жерде коддор. My web index. Неге? Салам балдар, кодубуз. Азыр. Кодубуз вот так. Неге? Эми биз бул стиль CSS'нин ичине код жазабыз. Биз бул жерде body бар бизде. Body'ни стилде эң оңой бул CSS болуп аталат. Аябай эле ыңгайлуу. Бирок көрүп алсаңыздар, кийин өзүңүздөр автомат түрдө жазып кетесиздер. Мисалы биз кодубуз сыяктагы body мында кнопочка ачабыз, shift'ти басып туруп эле могул жерде p тамганын жанында ушундай шрифт бар болгону. Бул бөлүмүн бир бассаңыздар, ушундай кылып чыгарып берет. Enter'ди басабыз автомат түрдө. И экиге бөлөт. Эми ушунун ичине биз код жазабыз. Мисалы азыр биз бул жерге мисалы биринчи учурда биз немесин кылгайлы, могул жакта шрифтин өзгөртүп алайлы. Могул баардык шрифттер бизге жакпай турат. Ошондуктан биз шрифтти өзгөртөбүз. Font family, font. Мындай өзү фонт деп жазганыңыздарда бул өзү жардамчы немелер бар, ошондуктан ушуну эле жазабыз. Font family, enter. Бул жерге бизге кандай шрифт менен жазса экен? Arial дейли, Arial. Тагын эми код бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө кнопочка мындай өзүнүн кнопочкасы бар. Ctrl S. Индекстен көрөбүз. Ctrl S и эми обновить этебиз. Көрдүңүздөрбү, шрифттер уже автомат түрдө баары бирдей болуп, Arial деген шрифтке өтүп калды. Эми биз мына стиль CSS бул тышкарда болуп жатат, ошондуктан биз бунун ичине отдельный бир папка ачып коелу. Новый директория кылып туруп, CSS бир папка ачабыз, кичине тамга менен. CSS деп папка ачып туруп, ушу стилди ушунун ичине таштап коебуз. Уже могул папканын ичинде болуп калды. Эми биз бул жерде мына CSS'ибиз эми иштебейт. Ctrl S көрөбүз. Мына бурунку эле форматына келип калды. Потому что биз бул жерде биздин сайтыбызда азыр стиль жок. Ошондуктан биз азыр стилибизди бул папкага орнотуп койдук. Эми биз папкага болуш үчүн бул жерде папканы көрсөтүш үчүн CSS, мына папканын аты слэш менен неге уже чыгарып койду. CSS style.css неге папканын аты папкадан кийин слэш и стиль CSS. Эми көрөлү, Ctrl S. Мына уже иштеп атат. Бунун ичинде эми body турат. Эми ошондой эле мисалы көп кээ бирки дагы бир сайттарда мисалы могул Arial деген шрифт иштебей калышы мүмкүн да. Ошондуктан сөзсүз түрдө бир запас менен дагы бир шрифт жаза кетишиңиздер керек. Мисалы үтүрдөн кийин сөзсүз түрдө бир шрифт тандайлы. Sans serif талайбыз. Sans serif. Окей. Кодубуз уже жабылып болот. Коду уже даяр болду. Уже эчтеме өзгөрбөйт. Болгону мындай. Мисалы мен азыр ноутбугум ушундай ачылып атышы мүмкүн, бирок сиздердин телефонуңуздарда кийин сайт түзүп бүткөндө могул шрифттер кээ Arial деген шрифт иштебей калышы мүмкүн. Иштебей калса бизге жардамчы могул sans serif деген бар, бул баарына бирдей кетет. Мисалы могул биринчи шрифт иштебей калды, автомат түрдө могул экинчи шрифти сразу ошол адамдарга көрсөтүп берет. Эми мисалы монун ордуна бир башка бир шрифт жазып көрөйүн, Tahoma деп Tahoma деп көрөлү. Окей, Ctrl S. Уже көрдүңүздөр, дагы бир шрифт уже өзгөрүлдү. Аябай бир өзгөчө болду. Бирок биздин мага Tahoma эмес, Arial эле жагат. Arial эле. Ctrl S. И муну албайт. Эми font family-ни өзгөрттүк. Бул деген бул font family, бул шрифттердики. Ушул код бул аябай эле кыска. Өзү негизи аз эле код бар бул CSS-те. Ошону жатка билип алсаңыздар, бул жакта баарын өзгөртүп, аябай бир кийинчерээк сүйүп деле каласыздар да, бул шрифттерди, коддорду дегендей. Эми биз баарын мына жерде могул шрифттердин размерин кичинертели же чоңойтобуз, окей. Ал үчүн бизге font size деген керек. Болгону font могул жерде өзү көрсөтүлүп турат. Font size. Басыңыздар жазсын, font size. Кодду жазганыңыздардан кийин могул мисалы колдо жазып көрөлү биз, font size дейли, font size. Font size кылгандан кийин эки кнопка автомат түрдө shift менен бирдей бассаңыздар, мына чыгат. Эми бул жагын
Мисалы кандай кылсак экен? Мисалы 25 пиксель деп көрөлү. Pikselden keyin сөз түрдө мындай кнопка болуш керек. Эгерде бул кнопкаңыздар болбосо, код иштебейт. Азыр көрсөтөм. Default, окей. Бул кнопкаңыздардан кийин мисалы сейчас менде ашып кетип калды. Пиксель жок. Аны өзүнө, окей. Мындай шрифт болуш керек. Сөз түрдө эгер бул шрифт болбой калса, бул сайтыңыздар мына шрифт иштебей калат. Мисалы биз буга буйрук бердик да. Өз негизи могул жерде турат. Баардык коддор бул жакта турат. Биз болгон азыр ичиндеги шрифттерди, башка нерсени бул через стиль CSS менен өзгөртүп атабыз. CSS менен, окей. Ctrl S. Уже мына чоңоюп кетти. Автомат түрдө уже рейске чоңойду шрифттер. Эми мисалы бизге негизи 15 пиксель менен болот. 15 пиксель жакшы эле. Жана Word'то билесиздерби? Ошо окшош. Бул жактан пиксель бар. Бизге 15 эмес, 16 экен, 16 жакшы эле. 16да сиздерге чоңураак көрүнсүн. 16 пикселini alıp duruyoruz. Уже өзүнүн эмесине келип калган. Эми биз дагы биз фонго могул жака свет беришибиз керек. Анын үчүн бизге color деген жардам керек. Болгону color деп жазабыз. Color. Нет, анашыбыз алдым, кечирсиздер. Color, окей. Эми colorдун свет берүүнүн өзүнүн 2-3 түрү бар, мисалы. Мен сиздерге бир эле түрүн көрсөтөйүн. Мен кайсыны басып алдым дагы? Сейчас. I'm sorry. Мен дагы бир кодду жазып алдым, окшойт болмойм. Да, тура эле. Эми мисалы биз азыр colorго негизи моюнт жазсаңыздар болот, но через решетка коюп туруп, бул жагына светтин атын жазалы. Мисалы бул черный свет, окей. Ctrl S. Эч өзгөрбөдү. Эми биз азыр color деп көрөйүн, color CSS деп көрөйүнчү. Color. Нет.